менин сыртыман ошондой байлыкты сүйгөн, ушундай өзүндү бир эметкендей бир ошондой бир образым бар экен да. Мени көрүп жаткан ар бир мырзага айтат элем. Эгер сиз успешный, кыйын эркек болом десеңиздер, көбүрөөк акчаны жубайыңызга сарптаңыз. Кызымдын көзүндөгү ненавистти көрдүм да. Энеге болгончу. Салмак чоң болуп калганда дагы бул мырзаны өзүнөн качырат да. Саламатсыздар урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көрүп тургандай менин жанымда суп-сулуу эжекебиз отурат. Назира Бердуголова. Назира эже, саламатсызбы? Кутман күн, кандайсыз? Сиздердин каналыңыздарга көптөн бери келип, маек курам деп жүрүп, убакыт сааты чыкпады. Ушул күн буйруптур. Катталуучуларыңызга салам айтам. Катталып койгула Айзаттын каналына. Кызыктуу маектебир. Ушул каналдан тапсаңыздар болот. Назира эже, акыркы убакта бир сизди Турциядан көрөбүз, бир Дубайдан көрөбүз. Эс алып жүрөсүзбү же иш сапарлар менен барып атасызбы? Рахмат. Негизи мындан 4 жыл мурун мен Дубайга барганда, анда апрелде баргам. Мага аябай жаккан да. Кээ бир болот да мындай адамдар. Бир жерге барса, кайра ал жерге баргысы келбейт. Башка шаарды көрөйүн дейт. Менде бир ошол Дубайга бир кандай десем, көңүлүмө туура келген шаар болду да. Мага жакты. Анан жыл сайын сөзсүз түрдө октябрдын айында Турция барганды аябай жакшы көрөм. Ал дагы өзүнчө бир салт. Былтыр апам менен барганбыз. Өткөн жылы күздө дагы апам менен барганмын. Күз мезгилинде, өзгөчө октябрдын аягында өзүнчө бир окумуш, бархатный сезон деп коет го, ысык көлдөчү. Стамбулда өзүнчө бир бархатный сезон болот да. Күз мезгил, бирок жылуу, аба ырайы жакшы, туристтер аз, мемиреп калкып, монтип бир калпта турган деңиз, тынчтык, анан түрдүйүм жер жемиштер мага аябай жагат. Мен аябай бир эргүү алам, эс алам деп айтсам болот. Аланиядан биздин жылдыздарыбыз үй алып, ошол Турциянын батир алып атышпайбы? Анан сизде кандай ал жакты көрүп байкаштырып, балким батир алып келдиңиз? Мен байкаштырдым, балким деп турамын. Бирок мен сизге бир нерсе айтайын. Ал жака эс алууга барып келсе болот экен. Жашаса дагы болот экен. Абдан тынч, чын. Эч ким менен эч ким иши жок. Бардыгы эле огороддо өсөт экен да. Мага ошончалыктуу кымбат деп айтпаймын. Биздикиндей эле базардыкындай эле экен. Баанын жана азык түлүктөрдүн алып жашаса болот. Бирок мен үй бүлөм чакан. Өзүм болгон 4 эле бир тууганмын. Бул бир чоң үй бүлө болуш керек экен да. Мисалы үчүн бир 11 тууган болсоң, бир үй бүлөң бар эс алып, анан дагы бир үй бүлө эс алып дегендей сезондордо барып эс алып турса болот экен. Жөн гана эс алып келүүгө эле мен сунуштайт элем. Назира эже, азыр кадр сыртында айтып калдыңыз, 26 килограмм карыктадым депчи. Бул үчүн да мындай чоң эрк керек да негизи. Азыр айтсам илейм. Бул аябагандай оор болду Айзат мен үчүн. Мен кыз кезден берки салмагым 55 болчу. Анан 3-чү баламды өзүм төрөй албай, кесарево болдум. Операция болуп калдым. Операциядан кийинки салмагым 80 болду. 80 килограмм менен жүрдүм, бирок мага тууган тараптан, үй бүлө тараптан дагы Назир, сен толуп кеттиң деп эч ким айткан эмес да. Эч ким айткан эмес. Көп адамдар менен жолугушуп жүргөм. Анда деле съемка, иш менен экранга деле. Ошол кезде ойлойм да, Назира, сен кантип ошондой салмак менен экранга чыктың депчи. Анда деле өзүмдү окумуш сезичкем да. Көрсө бул мен үчүн абдан чоң салмак экен. Анан бир көп жылдан берки таанышым эки балалуу болуп калдың, көптөн бери көрө элекмин, бир кофе ичпейли, бир ишим бар деди. Анан ошол инсанга жолугуп барганда мага айтты да, Назир, ты на кого стала похожа деди да. Назир, сен аябай толуп кетсиң деп эле айтты. Ал мырза байкабай жүргөнсүз. Мен байкаган эмесмин. Кызым 9 ай болуп калган. 9 ай мен 80 деген салмак менен жүрүп турмун. Айзат, элестесең, 80 деген салмак менен. Мейли 70 болсун, бирок 80 бул элестетиңиз, шкаф эле болуп калыптырмын да. Дөңгөч болуп калыптырмын. Уй эле, мындайча айткандачы, уй эле болуп калыптырмын да. Анан мырзанын айткан аябай катуу тиет экен, Айзат. Бул айым айтса дагы эме этет, мындай жумшак айтышы мүмкүн, бирок мырза толуп эле кетипсиң десе, аябай оор тиет экен да. Ошол күндөн баштап мен өзүмдү толук адам катарына киргизе баштадым.
ой. Ай, сен мен мындай эртегиле болгонсо айт, бербейт берем. Мына ушундай болуп калды. Саламатсыз ата. Хош келдиң балам. Ай, Дана, кой тургула. Кой тур алтыным кел. Бүйдө урсуктан тышкары болмагам. Ден соолукта бол, жолуң дайым ачык болсун, макулбу? Шаарда эмне жаңылык? Ата шаардачы вообще башкача экен. Интернетте кадимкидей учат экен. Ба, телевизорлор барго? 200дөн ашык канал бар, домашний кинотеатр. Старт жана О кино, А, YouTube телевизордун ичинде. Баса, жанагы интернет 100 мегабитке чейин ылдамдыкта иштейт. Туурабы? Атам муну маны каяктан билет? Айылдыктар замандан артта калды деп ойлойсуңар, шаардыктар. Сайма Телекомду биз эч ага эле кошуп алганбыз. Үй интернети, интерактивдүү телевидениясы дагы региондордо да бар. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Баскача чай ичебиз. Балам жак. Балам, ТВ приставкасында бекер беришет экен. Саймадан? Ооба, баска. Ошак болмай. Анан кийин көп нерсе бересиз. Кичинекей дачына. Чындап эле тиги көйнөктү кийсем деле кызымды февралда Дароо эле төрөдүм. комплекс пайда болгон турат. Дароо эле комплекс пайда болот экен Айзат. Мен жаз мен кышта төрөлдүм февралда. Анан жай жаз болуп кетип эле биз жанагындай оверсайз деле рубашка көйнөк кийип билинбейт экен адамгачы. Анан чынында эле күз мезгилинде джинсылар батпайт, спортивка батпайт. Анан экинчи второй подбородок. Мен көрсө ошол кезде сүрөткө деле түшпөп турмун да. Аябай жаман болдум Айзат. Эмне кыларым билбейм. Интернеттерге кирдим, карап баштадым. Анан тигил жакка кирсем бул таблетка дейт, тиги дейт, бул чай, ал бул дейт. Анан мен билем да, таблетка ичкенден кийин кандай ооруларга биз душар болот экенибизди. Уйкусуздук болуп калат, уйку качып калат. Аппетит дары ичип да, чай ичип да арыктаган инсандар бар. Бирок алар медалдын аркы бетин айтпайт да, Айзат. Биринчиден ал сен төрөбөй калышы мүмкүн. Сенде уйку качып калат, зоб жана башка оорулардын, буга чейинки оорулардын баардыгы козголот да. Бул дары, жөн эле бул волшебная таблетка жок да. Сен кандай семирсең, Айзат, сен ошентип арыктайсың. Жана орустардачы бир жакшы сөз бар да. Медленно, но уверенно дейт да. Акырындык менен. Мен спорт залга жазылдым. Спорт залдан майнап чыкпады. 1,5 сааттап күшүлдөп эле иштеймин, силовойлорду кылам. Ооба, алым кетет. Бирок результат 0. Результат 0. Анан мен түшүндүм. Изилденип баштадым. Анан карантин болуп калды. Карантинде элестетсеңиз, эч жакка чыккан мүмкүн эмес. Уш карантинде өзүм колго алдым. Карантинде элим баары семирсе, мен арыктадым. Элим баары деле жаныма келип, жакшы элесиңби? Жана коркчан адамдай да карайт экен. Сен семиз болсоң да эчимге жакпайт экенсиң, арык болсоң да эчимге жакпайт экенсиң да. Баары эле келип алпай, ден соолугуң жакшы элеби? Жакшы элесиңби? деп элечи. Ой, жакшы эле. Мага эмне болду дейт. Эч нерсе болгон жок десем. Биз карантинде семирсек, сен арыктап айтсаң дары иштиңби? Иши кээ бир баракчаларда мен сүрөтүмдү алып, ушу дары ичти деп арыктады дегенде сыяктуу болду. Бирок мен үйдөгү эле тамактар менен арыктадым. Канча сомго ошол менюн сатып алып, окуп, арыктарымды айтпай эле коёюн, анткени чоң акча кетти. Мен билдим, ал чоң акча, бирок ден соолугум үчүн аягым келген жок. Мага мурдагы салмак керек болчу. Ошол 55, ошол 56, бирок 80 эмес. 99% бул тамак аш, Айзат. 1% бул спорт. Спорт бул тонус, жакшы маанай, эргүү аласың. Энергия дегендей. Аны ичпесем, чекпесем, отуруштарга барбасам, жашоодо болгон терс энергияларды чыгарыш керек да. Ошол спорт аркылуу чыгарасың да. Анан мени көп жаткан ар бир айымга айтат элем, тамакты азайткыла. Сиздер гречканын пайдалуусун билсеңиздер, үйүңүздөргө мешоктоп un албай, мешоктоп гречка алмаксыздар. Кара чай ичпей, көк чай ичмексиздер. Шекердин ордуна бал колдонуңуздар. Иши кылып мен көрөшүп, алпурушуп олтуруп, ыйлап отуруп, тырышып отуруп, сабырдуулукту эметип сактап, ушунчалык эрким, күчтүү экенин ушу арыктагандан билдим да. Канча убакытта анан өз калыбыңызга келдиңиз? Жарым жылда, Айзат. Жарым жылда мен өзүм калыбыма келдим. Бырыш эч жериме түшкөн жок. Ошого ыраазымын. Селюлит, милюлит төрөт дегенен билесиз, өзүңүз деле төрөгөн айымсыз.
ал нерсе болгон жок. Анткени мен туура арыктадым да, үйдөгү эле тамактар менен. Көп марафондорду байкасаңыз, балык жегиле, тигини алгыла, тоок жегиле, ай бүгүн брокколи жегиле дейт. Бирок менин жеке марафонумда үйдөгү эле тамактар, үйдөгү эле шөөлө, ошол тамактын атын үйрөндүм. Ошол эле манты, ошол эле курдак, ошол эле плов, ошол эле макарон тамактарды жеп эле үйдө мен арыктадым. Албетте ал тамактын жегенин өзүнүн эрежеси бар. Сен 8-9 беш бармак жей албайсың да. Анткени түнү менен жаман түштөрдү көрүп чыгасың, аш кыла албайсың. Адам эмне жесе, ошол нерсе сыртына чыгат. Мен туура тамактанам. Алма жеймин, нан жеймин, каймак жеймин. Бирок ошонун өз убагына жеген үчүн ал азыктар менин ден соолугума пайдасын алып келет. Ошондуктан мен кандай десем, дени сак айыммын. Эң негизгиси айымдар өз айым экенин унутпаш керек да алгач. Анткени салмак чоң болуп калганда дагы бул мырзаны өзүнөн качырат да, отталкивает. Өзүнүн партнерунчу бул эме өзүнө болгон ишеним жоголот. Анан төшөктө жатканда деле аял кишини мырза кучактаганда белинен кучактагысы келет дейм, туурабы? Буга чейин салмагы кандай эле төрөттөн кийин фигура өзгөрөт. Анан болду мен төрөдүм деп манас төрөсө дагы, канекей төрөсө дагы өзүнүн колго алыш керек да. Бул жаратылыш. Аял киши төрөттөн качып кутула албайт. Бул туура нерсе. Сиз деле толгонсуз, мен деле толгом. Болгону ошону биз мындай надо собрать в кулак да, бир муштумга чогултуп, мен мурда кандай элем, мен ошондой болом. Анткени балага дени сак, сулуу, арык, энергиясы укмуш болгон эне керек. Айымдар бактылуу болуш керек, Айзат. Мен душманыма дагы бакыт каалайм да, анткени аял киши бул жашоо бактылуу болуш үчүн жаралган. Анткени могу жанагы аялдар токмок жеп, байкуштар ичкилик ичкен күйөөсү менен да жакшап, урт токмок жесе дагы жашаган аялдарга боорум эле ооруйт да. Көп айымдар азыр жертва да. Ушу балдарым атасы кандай болот? Биз бир нерсени түшүнө албайбыз да. Ажырашкан десе эле бизде бир коомдогу бир обезьяналар же болбосо же бир маймылдай элестетебиз да. Бирок толук кандуу үй бүлө бул эне жана бала. Мына ошол үй бүлө толук кандуу. Ата жана балдар деп элестете албайбыз биз. Анткени ата энеге окшоп бөлө албайт мээримин. Эмне үчүн үй бүлө ажырашып кеткенде балдар ата менен калбайт, энесине тартып кетет. Анткени бир гана эне ата да болуп бере алат, апа да болуп бере алат. Анын сүйүүсү ушунчалык чексиз. Ошондуктан көп айымдар ушул ажырашуунун бир процессинде турганда айтат да, эже ажырашып атам, семирип кеттиң деп, күйөөм менен күнүгө проблема деп. Анан үй бүлөлөр сакталып калганда аябай сүйүнүп калам да. Семирбегиле дейм да, семирбегиле. Эркек киши 199% эркек өзүнүн жанында арык чырайлуу аялды каалайт да. Бул жаратылыш ошондой. Сиз 1000 сулуу болуп турсаңыз деле автоунаада кетип баратканда сөзсүз түрдө башын монтип бир кайрып коет да. Анткени аны эркек дейт. Ошол айымдар биз колго алышыбыз керек өзүбүз. Назира эже, сырткы келбетиңиз менен 100% үлгү боло аласыз, сулуусуз, чырайлуусуз. Ал эми өзүңүз айтып жатасыз, мындай жолдоштор менен да болгон мамилени чыңдоого жардам берем депчи. Өзүңүздүн жолдошуңуз менен болгон мамилеңиз мындай качан ошондой даражага жетти, сиз башкаларга үйрөтүп калганга? Мен акылдуу болгум келбейт. Акылдуу да көрүнгүм, мындай бир образды сүрөттөбөйм да, акылдуу аялдын образын. Мен практика жүзүндө болгон, өзүбүздүн үй бүлөбүздө болгон нерсени айткым келет да. Негизи үйдөгү чырларды көбүнчө аял киши баштайт да. Мырзаны түшүнө албай элечи. Ооба, аял табиятынан назик, эркектин кабыргасынан, аны канча ийсең сиңип калышы мүмкүн да, ийилиши мүмкүн эмес. Анан бул нерсе келиш үчүн мага бир топ убакыт керек болду, Айзат. Бирок мен ушул күндө дагы билем, иштеш керек экенчи. Мамилечи, бул андай эмес. Сен турмушка чыктың, балалуу болдуң, болду үй бүлө эмес.
бул мамиленин үстүнөн да иштеш керек да Айзат. Анткени ошол нерсени кармап калсаң, гармония да. Мисалы үчүн бир үй бүлөлөр бар, жашагандарына 20-30 жыл болсо дагы жаным, күчүм, ушум, каяктасың деп айлана камкор болуп, а кээ бирлерде бул нерсе жокко эс болуп калат. Анткени башынан эле бытка кирип кетет да. Памперс ала кел, май ала кел, каякта жүрөсүң, эмне болдуң, тет жака бара калыш керек, тигилер келяттыр, анан мындай болуптур, анан эмне кылабыз деп эле анан эркек киши ошол аял кишиден эмени күтүп калат да, мамасыдай болуп калат да. Жана биз мамаларыбыз болобу, эрте үйгө келип калай, асти коноктор келет, колго суу коюшуң керек, ай каяктасың, тети кийим, биз мамага айланып калат экенбиз да. Анан көрсө биз аял болушубуз керек экен да. Ошол аял, ошол мырзадагы кызыгуусу жоголбош үчүн сен өзгөртүрүшүң керек. Өзгөрүү деген ал кандай? Ты должна быть разной. Ооба, сен бүгүн каткырып атасың, күлүп атасың, укмушсуң, а эртең сен ыйлап атасың. Сен жолдошуң түшүнбөйт да. Ты должна быть разной да. Ал байкуш сен изилдеп эле, бул кече эле эмне болду, эмне болду, эмне болду? Мисалы үчүн менин жолдошум ошондой да. Ал менин дайыма жаркырап жүргөнүмө көмүп калган. Бир аз эле, сразу эле, что случилось? Кто тебя обидел? Анткени билет, ал тараптан менин маанайым түшкөн эмес. Эмне болду? Съемкаң бирдек болду. А эмне бирөө тигинти? Көрдүңүздөрбү? Ушунчалык бири-бирибизди түшүнүп калганбыз. Ал тараптан андай мамиле жок экенин билип, дароо эле что случилось, кто тебя обидел дейт да. Көрдүңүзбү? Ошол даражага жетиш үчүн көп кыйынчылыктардан өттүк. Уруш болду, талаш болду. Акыры мен бир нерсени түшүндүм да. Көрсө, аял киши мен мурдачы Айзат көп нерсени өзүм моюнума алып алчу экем. Мен кылам, мен жасайм, мен болом, мен кыйын болорчу экем да. Анан ошондон улам мен бир нерсени түшүндүм. Аял киши бактылуу болгусу келсе, эркек кишини ыраазы кылыш керек экен. Ошондо үйүңөргө береке келет экен. Ошондо үйүңөргө оомат келет экен. Ошондо үйдө ынтымак болот экен. Ал эркек кишинин ыраазычылыгы деген эмне? Ал айткан нерсени жасоо. Манты жасап койчу десе, мен бүгүн шорпо жасап койбодумбу? Эми жей берчи ушуну. Он просит да. А эркек киши ал нерсени бир моментте эле сурайт экен да, дайыма сурай берет экен. Макул деш керек экен. Ошол макул деген сөз эле мамилени чыңдап коет экен да. Бул менин сөзүмдү эки кылган жок. Жанагы көп коучтардан окудум да. Ошол жерде дагы айтылат да. Эркек кишинин сөзү аялын өтсө эле дейт, ал бизнести укмуш кылып гүлдөтө алат дейт. Анткени ал бухгалтерди дагы баш ийдирет дейт. Өзүнүн кызматкерлеринин дагы эмесине, авторитетине, купулуна толот дейт. А эгерде өзүнүн аялына сөз өтпөсө, аялы аны киши катары көрбөсө, ал киши жарыбайт дейт. Сен биринчи үй бүлөңдү тыңдап ал дейт. Сен биринчи ошол аялыңдын тилин таап жашасаң дейт, сен ишиң баары оңолот дейт да. Бул чынында эле ошондой. Биз өзүбүздүн жолдорубузду өзүбүз эле жаба берет экенбиз да. Наразы болуп эле эмне болду, кандай. Мен ошол нерсени үйрөнгөндөн кийин Айзат, мен азыр эч нерсеге башым оорубайт. Мен эртең эмне болот экен дагы башым оорубайт. Балдар эмне ичет, эмне кийет дегенде жок менде койчу. Менин жолдошум айтат, башың оорутпа, сыланып, сыйпанып эле жүрө бер. Спортуң, тамак ашың, балдар. Башка эчтеке башың оорутпа, мен бармын го дейт. Сен менин өмүрүмдү эле тиле, ден соолугумду тиле болду дейт да. Бизде ошол. Мен ошо жолдошумдун ден соолугун, өмүрүн эле тилеймин. Бир мындай аны кейитип, ал менин кейиткен күндөр алыста калды. Булга келиш үчүн биз экөөбүз көп кырлардан өттүк. Ошол нерсеге келиш керек экен да. Анан мен сөзүмдүн жыйынтыгында айтат элем, айымдар бактылуу болгусу келсе, күйөөсүн ыраазы кылыш керек. Мамиледеги кризистен өткөн турбайсыздарбы анда? Ой, ошондой бир кризистен өттүк. Ошол сүйүү өчүп калбаш керек экен да. Мен айтып атпаймынбы? Биз бир жакшы бир мамиленин ортосунда турабыз да. Бирок ушул мамиле дагы 10 жылдан кийин болушун каалайм да. Ал үчүн мен дагы иштешим керек, Айзат. Мен мурда уялат элем да, жанагындай. Мен буну каалап атам, тигин каалап атам дегенден, койчу эртең садиктин акчасын бериш керек.
койчу эртең жакка барат деп Мен тескерисинче ойлочумун, мына жерде сиздей эркелеп баардык нерсени сураганды билсеңиз керек. мен сурагандын аялдардын катарына кирбеймин. Мен бардай эле жашай берем. Барбы? Бардай. По факту эле. Бүгүн эт жок болуп калды, анда орома жасап коюш керек. Мен андай аялдардын, мен сыртыман ошондой байлыкты сүйгөн, ушундай өзүмдү бир эметкендей бир ошондой бир образым бар экен да. Бирок андай эмес. Мен мындай по факту эле жашаган аялмын да. Моого керек болот да десең, жок десе, болду. А эмнеге жок? А эмнеге деген менде суроо жок да. Жок болсо жок. Мындай ошол азыркы болуп аткан эле ситуация менен жылып кете берем. Анын мээсин жегени менен кашыктап, мен эчтеке утпайт экем да, анын болгону көңүлү эле калат экен. А эркек кишинин көңүлү аял кишине караганда оруураак да кайра алуучу. Аял кишини өпкөлөп эле, кайра бир нерселерди алып берип коюп эле, көңүлүн жоготуп койсо болот. Бирок эркек кишинин көңүлү калса, это уже все алтыным. Кайра калымдан келбейт. Эркек кишини бала да кармап калбайт, Айзат. 10 бала төрөп бер, 10 баланы карабай, эгерде сенин көңүлү калса, басып кетет. А биз өзүбүз ыйлап сыйктап жатып калабыз. Башка бирөөнү таап алды, бүттү, бузулуп кет. Биз өзүбүз ошого жол бердик, Айзат. Биз өзүбүз ошого жол бердик. Ал жыргагандан экинчи аял, үчүнчү аял, төртүнчү аял, бешинчи аял алып кеткен жери жок. Бул өтө жаман нерсе. Бир аялды бактылуу кыла албаган эркек экинчи, үчүнчү, төртүнчүнү эле бактылуу кыла албайт да. Бирок эркек кишинин көңүлү калса, вот это трагедия. Ошон үчүн эркек кишинин көңүлүн калтырбаш керек да, колунан келишинче. Эркек киши бир нерсени түшүнүш керек. Аялдын ыраазычылыгын алмайын, энесинин ыраазычылыгын алмайын, ал өспөйт дагы, өңбөйт, Айзат. Ошондуктан мени көрүп жаткан ар бир мырзага айтат элем. Эгер сиз успешный, кыйын эркек болом десеңиздер, көбүрөөк акчаны жубайыңызга сарптаңыз, жана энеңизге сарптаңыз. А эгерде кызыңыз, карындаштарыңыз, эжелериңиз болсо, ошолордун көңүлүн алыңыз. Ошолор менен мамилени чыңдап бир туруктуулукка алып келиңиз. Ал эми айымдарга салыштырмалуу, аял киши өлгөндө өзү менен кошо 3 эркекти же 5ке же тозокко алып кетет экен. Эми жолдошун, атасын жана баласын. Аял кишинин эле бул жаратылышта, табиятта алган орду аябай чоң. Эмне үчүн бейиш энен таманда дейт, эмне үчүн эркектин таманда дейт? Анткени аялдын күчү кудуреттүү да. Аял всемогущая. Аял бул алам да, чоң алам. Андагы ыраазычылыгы, бейишке кирүүсү бир гана эркек кишинин колунда. Жанагы хадистерде да айтат да, жатардан мурун дейт, сен күйөөңөн бирөө сурап кой дейт. Сен ыраазысың мага? Мен уктай берейинби деп сураш керек экен да. Эгерде жолдошуң, мен сага бүгүн ыраазымын, Айзат, уктай бер десе, кенен укташың керек экен да. Анткени бул жашоодо биз качан өлөрүбүздү билбейбиз. Түндө үзүлүп кетсең дагы бейишке түз барат экенсиң да. Анткени күйөөңдүн ыраазычылыгы. Бул нерсенин баардыгынан кыйын философтор, кыйын окумуштуулар изилдеп чыкканда, бул биз жашап жаткан бир аалам бири-бирибиз менен байланышкан. Биз төрөлгөндө же болбосо жарык дүйнөгө келгенде эле Айзат, сен Аскаттын жубайы болосуң деп эле жазылып коет экен. Жөн эле сага бирөөнү жубай кылбайт экен. Демек сиздер бири-бириңиздерге дал келесиздер да. Мына ошол нерсени барктап сактап калыш керек. Үй бүлө темасы чоң, Айзат. Аябай чоң. Анан мен сураганды деп калыңыз. Мен акырын сурап баштаганды үйрөндүм. Анан айттым, мен буну каалап атат элем десем, эгерде ал кишинин алы жетсе, макул жанымда эле койот. А эгерде ал окуп туруп жооп бербей койсо, демек аны кыла албайт. Мен сурабаймын. Анан ошол нерсеге акырындык менен көнөткүн. Жөнү жок эле, эч майрамсыз эле үйгө гүл алып келип, анан биз романтика деген нерсени үйрөндүк, Айзат. Биз жумасына бир жолу бир кафеге же ресторанга барып тамактанып калдык. Үйдө балдарын курсаган тойгозуп коюп, ошондой бири-бирибиз менен сүйлөшкөндү да үйрөндүк да. Адамда түрдүү сезимдер бар, алардын бири кызганыч. Буну эч кандай жой албайбыз, кетире албайбыз. Сиз иш сапарларда жүрөсүз, башка өлкөлөрдө жүрөсүз, мындай эл менен аралашып жүрөсүз, ошондой мырзалар менен иштешесиз. Анан жолдошуңуз бул чөйрөдөн алыс болгондуктан сизге болгон ишенимди кантип артат, кызганыч деген нерсе тоскоол болбойбу деген. Биздин үйдө
эң кызганчак адам бул менин. Мен стористеге деле жазам аны көпчү. Ал кишиде кызганыч жок го. Ал айтат да кызганыч бул оору дейт. Мен өзүмө ишенген эркекмин дейт, мен сени кызганбайм дейт. Менде нету недостатков, чтобы мен сени бирөөгө кызгангадай дейт. Мен сени кызгансам, демек ал эркек менден өдө дейт. Бирок мен билем ал киши менден өдө эмес дейт. Анын эмеси өзүнүн болгон ишеними, самооценкасы жогору да. Анан мага да ошол нерсени айтат да, мен ал чырмын, эмне бул, анам неге, анам бул тиги деп анан. Ал айтат да, эме тиги ал сен жанында ким элем, койчу деп коет да. Бирок мен жаратылыштан табиятыман ошондой экенмин. Ал инсанда жок андай кызганыч. Үй бүлөңүздү, бала бакыраңызды коомчулукка көрсөтпөйсүз. Ал керек нерсе эмес Айзат. Сизге да ошол нерсени сунуштайт элем. Сиз деле эл аралап, элге маалымат бересиз да. Бул жакшы нерсе эмес Айзат. Башынан эле ошондоймун. Балдарды чыгарбаймын, үй бүлөнү чыгарбайм, үйлөрдү чыгарбаймын. Бул жакшылыкка алып барбайт. Кандай эмесиз, мындай балдарыңыз менен курбудайсызбы, же үстөмдүк кыласызбы, мен айткандай болуш керек дейсизби? Мен укмуш апамын деп айта албайм. Бирок аракет кылдым да. Мисалы үчүн мен айылда өскөн кызмын. Апам бизди аябай урат эле да. Апам бизди уруп тарбиялайт эле да. Анан мен кыздуу болгондон кийин, кызым 1-класска окуп баштаганда, мен ошондой методко салып көрөйүн дедим да. Бирок мен кызымдын көзүндөгү ненавистти көрдүм да. Энеге болгончу, ачууланганынчы, энесин жаман көрүп атканынчы. Анан мен апам айтып калды, ал силердики ошондой болчу деди. Азыркы балдар башкача деди да. Сен буну уруп тарбиялай албайсың деди. Анан ошондон баштап мен кол көтөрбөй калдым. Эми кол көтөргөндө кандай? Далына бир чабасың, колуна бир чабасың, иши колуңда көлөш болсо көлөш ыргытасың же тапчка ыргытасың, эми ушундай да. Анан баланы уруп токмок менен тарбиялай албадым түшүндүм. Баланы сөз менен, мисал менен тарбиялаганга түшүндүм да. Анан кыйкырышым мүмкүнмүн. Монча батырактан кылбайсың. Анткени кыз кишинин тың болгону жакшы да. Сөлбүрөп бир ишти эле кылып жүрө бербестен, тигини, буну, аны. Мен бир жакта тамак жасап атсам, бул жагымдан камырым жайылып атат, ал жакта кирим жуулуп атат, тигил жакта кичинекей бетин жууп атам мындай. Бир учурда 6 бир ишти кылганга көзүм жетип турат да. Кызым да ошого тарбиялайм да. Келе мондай кылалы, мындай кылыш керек, телефондо отура бербе, келе китеп окуйбуз деп. Мен өзүм китеп окуйм. Бизде үйдө бир талап бар да. Күнүнө 10 барак китеп окумай. Мен отургузуп коёмун. Отур 10 барак китеп окуйсуң, анан турасың деп. Ал түшүнүп атабы, түшүнүп аткан жокпу, мен кызыкпайм да. Мен ошого үйрөтүп койгом. Отуруп 10 барак китеп окуйт. 10 барак китеп окуса, 30 күндө 300 барак китеп окуп коет экен. Ошол нерсени түшүнүп окуп атабы же сизден корккондон эле окуп Албы? Өзүнө мурда мен өзүмө жаккан китептерди алып келет элем. Бирок азыр өзүнө жаккан китепти алып окуп баштады. Бир талап бут кийим таза кармоо. Мен аябай жакшы көрбөйм бут кийим кир болгонунчу. Кичинекей балдардын өзүнүн бут кийим кечине тим эле щеткалап, тим эле жалап таптаза кылып коет да. Таза бут кийим менен баргыла депчи. Анткени мен өзүм ошондоймун да. Эски бут кийим болсо да ошону бут кийим тазалап, щеткалап, боосун чечип, боосун тим эле таптаза жууп, таза бут кийим кийген жакшы көрөм. Ошол нерсени үйрөндүм. Назира эжем, келиңиз, чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар болуп жатат? Тасмаларга тартылып жатасызбы же? Жакында эле бир тасмага тартылдым. Кыска метраждуу Палчан деген. ТикТокто миллион деген просмотрларды алып келди. Эл сагынып калыптыр. Өзүмө ылайыктуу жакшы роль чыкпай жатат Айзатчын. Кандай ролду издеп жатасыз? Менби тарыхый тасмаларга көбүнчө басым келет, андай жеңил желпи, азыркы тартылган кинолорго чын чакыруулар болот, тартылгым келбейт. Сериалдарга курактагы таңдайт экен образдардычы.
Назир эже, анда сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик, жакшы жаңылыктарыңыз менен бизди кубандырып жүрө бериңиз. ооба, сиздердин каналыңыздарга да мен ийгиликтерди каалаймын. Көп лайктар болсун, көп жакшы комментарий болсун. Анткени жакшы сөз жан эритет, жаман сөз жан кейтет дегенде жакшы гана комментарийлер. Биз кандай болсок, ааламды да ошондой элестетебиз. Биз жакшы болсок, аалам да ошондой жакшы. Жакшы адамдар менен жолугушуп, жакшы адамдар менен баарлашалы. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, убактыңыздарды бөлүп ушул видеону көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки берүүгө чейин саламатта туруңуздар.